2 күн мурда тажик тарабынан ошол Жакөрүк участкасында шагыл түшүрүп, ал жерде курулуш иштерин баштап турат. Бул жер такталбаган чек ара болуп эсептелет. Алардын немеси койгон бизге дооматы, бул биз Аксай айылында, Аксай айыл өкмөтүнүн Дача деген участкасында биздин да погранпост курулуп башталганга байланыштуу турат. Бирок алар биринчи өздөрү Чуурган Бабада бир курулуш баштап атат. Анан ошондой эле Кык участкасында да погран заставага фундаментин куй баштаган. Биз аларга кайрылып токтотуу боюнча кайрылганбыз, бирок ал боюнча алар эч кандай чара көргөн жок. Ошонун негизинде анан биз баштаганбыз Аксайда погранпосту. Бүгүнкү күндө алар дагы бизге ошо Жакөрүктө такталбаган жерге курулуш иштеринин аракетин жүрүп атат да бүгүнкү күндө. Көкташ Аксай жолу бизге биз өзүбүздүн аймактан жол салынган 14-жылы билесиңер. Ошол боюнча асфальттоо иштери болуп атат. Алар бизге кат жолдогон, ушундай токтотуп тургула депчи. Кадимкидей эле асфальттоо иштери жүрүп атат бүгүнкү күндө, токтоосуз эле. Башка неме боюнча, максат боюнча дагы аларда бир өзүнүн частный, жеке менчик неменин үйүнүн ичинде курулуш баштап аткан. Ага карата биз тараптан дагы бир жеке бир неменин үйдө, ал жерде дубал тосуп курулуш иштери болуп атат. Бирок ал жерде такталбаган, биз аларга айтып эле атабыз, такталбаган чек арада эч кандай жумуш болбосун деп. Анан бул жерде азыр булар Жакөрүктө ушу шагыл төгүп төшөп атат. Бирок кандай стройка болот, алар биз маалымат боюнча алар да азыр өздөрү да элдери да билбейт, немелери да айткан жок. Бирок зам губернатор айтканга караганда алар военный объект пост салабы, ушундай маалымат бар. Өзүм тараптан алардын зам губернаторга чыгып неме кылганда ал телефон албай коюп атат. Бирок тажик номер менен сүйлөшкөм кечинде. Ушундай десем, ал значит бул чек ара кызматы военныйлар өздөрү чечсин деп ушундай жооп берип, бирок жолугушууга келген жок. Биз дагы кат жолдогонбуз аларга. Алардын мыйзамсыз иштери боюнча акимдерге жазган, биздин ыйгармыктуу өкүл дагы алардын төрагасына, Согди областынын төрагасына кат жолдогон. Бүгүнкү күндө жооп жок. Бүгүнкү күндө абал туруктуу, айтып кеткендей, айыл өкмөттөр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат, айыл башчылар. Биз дагы өткөндө аким, зам акимдер барып ошо түшүнүктү берген түшүндүрүү иштерге. Эл жакшы эле түшүнүп турат. Бирок бүгүнкү күндө бүгүн кечээ да жолуктум эле мен өзүм ошол жерде депутаттар менен 3 айыл өкмөтүнүн депутаттары жана Лейлек районунан келген 5-6 депутаттар менен жолугуп түшүндүрүп бердик аларга. Бүгүн дагы биздин ыйгармыктуу өкүл, чек ара кызматынын биринчи орун басары Алимбаев, башка службалар бүгүн жолугуп туруп аларга да кеңири түшүнүк берилди. Ушундай эмне болуп атат, кандай иштер болуп атат, ошол боюнча маалымат берилип, элдердин арасында аларда биз дагы суранып кеттик. Алар да как эл алар шайлаган, туура түшүнүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деп айтылды.